Ең ошо акчаны сарптаганга үй бүлөңүз турат биринчи очередте, билип коюңуз. Пайгамбарыбыз айткан, 1 сом сарптасаңыз кулду азат кылганга. 1 сом сарптасаңыз бейбечарага, кембагалга. 1 сом сарптасаңыз Алланын жолуна. 1 сом сарптасаңыз үй бүлөңүзгө. Соо кайсынысы артык дегенде үй бүлөңүзгө деген билип коюң. Ушун үчөөнөн тең соо артык турат. Кембагалга, бейбечараларга, жетимдерге сарптагандан дагы, Алланын жолуна сарптагандан дагы, кулду азат кылганга сарптагандан дагы, үй бүлөгө сарптаган албетте исрап кылбаңыз. Бирок ошолорго сиз нан алып берип атканыңыз бул садаканын сообу. Улуу садаканын сообу. Кийим алып берип атканыңыз, кийим-кече, жагынан школьный принадлежность деп коебуз го эле. Жаза турган мектептер мисалы ручка, кагаз, майда чүйдө дегендердин бардыгы сизге сооб. Ар бир нерсеге сооб аласыз. Просто сизден ниет эле керек. Ниет эле керек. Туугандар, Алланы разы кылайлы, үй бүлөнү разы кылайлы. Алланы разы кылыш өтө оңой. Алла тез эле разы болот. Ниетти өзгөрт, сразу разы болот. Ниетти өзгөртсө эле болду, ошондон кийин разы болот.